Рахмат. Сөз Мадумаров Алихан Кимсанбаевичте. Рахмат. Мен сұравым Замирбек Курамаевичке бірінші. Сіз айтсаңыз, бүгін ұшы Қырғыз Республикасында адам құқықтары қандай деңгейде? Алихан Кимсанбаевич, адам құқықтары, мен сіздің сұрағыңызға түсіндім, өте жоғарғы деңгейде, телегей тегіс жоғарғы деңгейде деп айта алмаймын, қорғалып жатады депші. Қаттырақ сөйлесеңіз? Адам құқықтары көбінше көптеген кемшіліктерменен қала беруде, қорғалбай қалып қалып жатады көпшілік учурларда. Өте ылдыйкы деңгейде болып қалып жатады. Себеп? Себеп ошол соттордун көз карандысыздыгы жок. Соттор тарабынан эгерде үмүт этишсе дагы ошол соттор тарабынан сейрек учурлар кездешип атат. Ушу жана өзүңүздөр айткандай нааразычылыктарды туудурган чечимдер, өкүмдөр кабыл алынып калып атат. Bir ayдын içinde bütün Kırgızstan'ın darегине 100ге жакын арыз келип түштү. Биз ушул боюнча тегерек стол өткөрүп атабыз. Ошого катышам деп убада бере аласызбы? Катышам деп убадамды бере алам. Абдан жакшы болот. Бул сизге да бизге да чоң пайда алып келет. Жагдайды ошол жерден угабыз, Кудай кааласа. Экинчи суроом. Сиз мыйзам диктатурасы дедиңиз. Бул бүтүн Кыргызстандын ураны, экөөбүз бирдей ой жүгүртөт экенбиз. Ал куттуу болсун. Кимге кызмат кыласыз? Мен элге кызмат кылам. Мамлекетке кызмат кылам. Элге кызмат кылам биринчи ирет. Мамлекет дегенибиз бул эл болуш керек. Кудай жалгасын, аягына чейин ушундай болуңуз. Сөзүңүз менен ишиңиз шайкеш келген болсо, Кыргызстанда сот адилеттүүлүк орногондо гана өлкө андан ары карай кетет. Муну сураганымдын себеби генерал Квашнин Россиянын эрдигин, батырдыгын алып атканда, Ельцин колун кысып атканда, Россияга кызмат кылам дегенде генералдын колун кой бербей, Ельцин айткан, анын президентине деп кошуп койсо, колун кой бербей туруп айткан. Мен жеке инсанга эч качан кызмат кылбайм деп. Ошол генералдын сөзүн кайталай аласызбы? Мен азыр эле айтып кеттим, мен элге кызмат кылам. Болсун. Анда биз пикирлеш болобуз. Муну соттун реформасын жүргүзөбүз деп атасыз. Сизде мыйзам чыгаруу укуктары кармалганбы жогорку сотто? Ооба. Ошол укуктан пайдаланып, канча мөөнөттө ушул керектүү мыйзамдын долбоорлорун киргизе аласыз жогорку кеңешке? Бизде ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча мен бая судья элем, бирок башталган. Мына тез аранын ичинде мен эми убакытты так айтып бергенден азыр сиздердин алдыңыздарда ыңгай сабалда калып калбайын, бирок мен коллегиально кеңешип, ана тез аранын ичинде ушул толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Кийинки суроом Эмиль мырзага, Конституциялык сотко бараткан. Азыр Исхак Саматовичтин суроосуна абдан бөдөмүк жооп берип койдуңуз сиз. Мыйзамга кызмат кылыш керек, Конституцияга кызмат кылыш керек. Конституция эч кандай жеке талкууга же түшүнүктүү алып барууга тыюу салат. Сиздер жыйынтык чыгарып койдуңуздар, бир жылга узартса болот деп. Венеция комиссиясы деп. 6 президент Конституцияны өзгөртүп, Венеция комиссиясы бирөөнө да каршы чыккан эмес. Ал жерде адамдык позиция болуш керек. Кандай дейсиз? Биз бир жылга узарсын деген чечим чыккан эмес, эгерде чечимди карасак. Биз бир гана маселени жөнүндө жооп бергенбиз. Жогорку кеңеш эгерде азыр бир мындай кырдаалга жараша кийинки жогорку кеңеш ошол ишине кире албай атса, анда деген бул мурунку созывдын немеси парламенти аягына чейин иштеш керек, тигилер чыкканга чейин деп. 10 секунд. Биз анан сиз айткан боюнча да мен кошумча кылып кетейин. Туура айтасыз, биз деген Конституциянын үстөмдүүлүгүн эң биринчиден орнотушубуз керек. Бул эң биринчи максат, экинчи максат бул деген адамдын укугу ошондой эле эң биринчи орунда туруш керек биздин маселебиз. Мен жарыш сөзгө жазылбай эле коеюн дедим эле, мажбур кылат окшойсуз, экөөбүз талашпайлы. Конституцияны талкуу кылуу Конституциялык палатага берилгенден кийин сиздер ошол милдетти так аткарышыңыздар керек эле. Муну мезгил көрсөтөт, убакыт көрсөтөт, сиздер туура эмес чечим кабыл алгансыздар. Рахмат.
5-ci mikrofon процедурный. Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Азыркы маселеге каралып аткан маселеге түздөн түз тиешеси жок, бирок бир тактоо иретинде. Ушул жылга белгилүү болгондой баягы жер салыктарынан дыйкандар бошотулган. Бирок социалдык төлөм, социалдык фондко түшүүчү акча каражат, пенсиялык фондко, сөзсүз медициналык камсыздандыруу фондторуна кетүүчү акча дагы ошол жер салыгына байланган эле. Туурабы? Ал кандай болот? Алар бүгүнкү күндө да ошондой жер салыгынын өлчөмүндө төлөнүп келет, камсыздандыруу өлчөмдөрү. Бул деген жанакы биринчи камсыздандыруу бөлүгү жаран пенсияга чыккан учурда, эгерде тактоочу документтери жок болсо, ошолордун баягы тактоочу документтери жок эле, жашына каратып эле пенсияга чыгарып коюу деген сөз да. А сиз айтып аткан ал камсыздандыруу төлөмдөрү ошол тарифтер менен эле төлөнө берет. Вот, ошону бир тактап түшүндүрмө иштерин жүргүзүлүшү керек. Экинчиден, пенсияга чыккандан кийин эгерде аксакал же байбиче каалаган болсо, же кызын, же келинин ошол жерге каттатып койчу. Эмне үчүн? Пенсиялык стажы кете берсин деген максатта, туурабы? Иә. А эгерде жанагы сиз айтып аткан маселе каралса, ошол кызына, келинине же баласына каттатып койсо, ушул эрежелер ушул бойдон кала береби? Анын тиешеси жок бияка. Тиешеси жок. Жок, тиешеси жок. Макул. Рахмат. Сөз Бекеш Дасандаловичке берилет. Между прочим, законопроект был очень хороший. Мы хотели тех, кто не может подтвердить свой трудовой стаж, хотели, чтобы был условный стаж. И это очень правильно, потому что многие, кто работал, из-за того, что в архивах утрачены их трудовые книжки, они бегают, справки собрать не могут и получают сейчас самую маленькую пенсию. Вы сейчас не могли найти 550 миллионов сомов вот сейчас. А как через 11 месяцев мы будем находить более 20 миллиардов сомов для того, чтобы исполнять норму Конституции, которая говорит, что все должны получать пенсию не ниже прожиточного минимума? Здесь мы 550 миллионов сомов говорим. Экономия бюджета, вот вы почитайте, на указ президента ссылаетесь, нужно экономить деньги. А где более 20 миллиардов сомов мы будем искать тогда? Можно, да, ответить? Конечно. Дастан Далабаевич, вы правы. Мы тоже говорим, концепция этого законопроекта, она очень хорошая, и мы будем ее поддерживать. Все в том, что он не до конца был хорошо проработан, потому что там, если этот законопроект пройдет, закон вернее, тогда даже человек, не имеющий абсолютно никакого стажа, может получать пенсию на сегодняшний день. Мы сейчас его доработаем с тем, чтобы, если у человека до 96 года нет вот этих удостоверяющих документов, архивных справок, но у него есть после 96 года хоть какие-то отчисления, тогда он будет получать пенсию. Сегодня мы что-то аналогичное делаем, единственное, мы сейчас ставим, чтобы у него хоть какой-то стаж был, чтобы не было такого, что человек абсолютно без стажа мог получать пенсию. Все-таки пенсия, в отличие от пособия, она должна зарабатываться. Этот законопроект, он уже практически готов, мы его скоро внесем. С такой же концепцией. Если будете вносить, это правильно. Без архивных справок, без трудовой книжки. До 96 года будет вот такой же принцип. Я тогда согласен, но просто видите, отсылка, я понимаю, не вы писали возражение президента, отсылка на то, что денег нет. И мне как-то смешно даже стало, ну как это, сейчас 550 миллионов сомов найти не могут, а через 11 месяцев надо находить 20 с чем-то миллиардов сомов. Ну это как бы это не складывается, понимаете, в голове. Дастан Далабаевич, это не главная причина, главное вот страховой принцип мы хотели, чтобы так, человек сюда... Да, вот, к сожалению, это не отражено в возражении президента. Тут как заглавный принцип прописано именно, что не хватает денег. Вот поэтому я на это акцентировался. Это, наверное, больше вот вопрос к представителю президента, чтобы вот когда писали возражение, четко писали. А то жөнүлө биз акча жок деп, ошон үчүн мыйзамды биз колдогон жокпуз деп ушундай жазылып атат да бул жерде. Рахмат. Рахмат. 4-нчи микрофон. Рахмат.
Урматтуу депутаттар, биз комитетте аябай кылдаттык менен карап чыкканбыз. Бул биз дагы колдогон эмеспиз соцфонддун инициативасын. Не себептен? Биринчиден, бизде пенсионный прожиточный этот минимум 1780 сом. Да? Адам келе турган болсо пенсияга мага эсептеп бергиле десе, соцфонддун милдети архивный документтерди көтөрүп, бар жоон карап, эсептеп, аны такыр болбогондо минимумду өзү деле назначать этиш керек да. Бул учурда соцфонд ошол бизге көрүнгөндөй болуп кетти, ошондой жумуштардан да качып туруп эле сразу баягы бир твердый эмени, размердеги немени назначать эткенге барабыз деп атышат. Биринчиден, экинчиден бул пенсионный өзү системанын идеясын жокко чыгарып атат да. Адам иштейби, иштебейби, анын эмгек книжкасы болобу, болбойбу, келип туруп эле ушундай мен пенсияга мага минимум назначать эткилет. Анан кийин негизи бир жактан кээ бир идеялар туура болгон, ал жакта жакшы иштеп чыгышкан эмес. Ошон үчүн биз комитетте сүйлөшүп, кайрадан дагы убакыт бергенбиз. Негизинен биз ушу корутунду чыгарганбыз. Действительно, Дастан Бекешев туура айтып атат, президентский аппаратта бир аз немесин туура эмес жазып коюшуптур, акча каражаттары жетпейт ошондуктан деп. На самом деле идея самого закона была нам непонятна, недоработана, и очень большие были возражения со стороны, значит, Минфина, которые мы тоже поддержали. Это для информации. Рахмат, üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу баяндамачы. Пенсиянын аз өлчөмү канча, жогору өлчөмү канча? Эң жогорку өлчөм. Эң жогорку өлчөмү жакында айтып кеткенбиз, ушу 170 000 сомдун тегерегинде болот. Анан эң төмөндүгү бизде ар кандай, бизде баягы минимальный пенсия деген жок. Адамдын стажына жараша. Мисалы, адам эгерде 2000ден аз алса, демек анын стажы аз да. Бүгүнкү күндө жок дегенде 2000ден ашык алыш үчүн 2000ден ашык эмес, эми базалык пенсияны толугу менен алыш үчүн 1780 сомду. Эркек киши 25 жыл стаж болуш керек, айымдар 20 жыл стаж болуш керек. Ошо стажына жараша болот да. Ошондо жогорку пенсия 100 000ден 170 000ге жакын. 170 000ге жакын, ушул пенсияны теңдесе болобу? Ушуга мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизсе болобу? Себеби өзүңүздөр микрофон иштеп атабы? Себеби өзүңүздөр билесиздер, союз мезгилинде сакмал десе сакмалына барган, талаа иштерине, чөпкө десе чөпкө барган, бүгүн элетте жашап аткан ата-энелер бар, картаңдар бар. Ошолордун пенсиясы 2000 сомдон 5000 сомго чейин, эң көбү 7000ге чейин барат, туурабы? Ал эми 170 000 сом деген пенсия экөөнүн айырмасы бар да. Ушуларга бир теңдик болобу? Теңдик болсо, кандай сунуштарыңыздар бар? Эмне кылса болот? Жооп берип коеюн. Мындайда 170 000 сом пенсия чыкты десе, өткөндө дагы ошо массалык маалыматтарда аябай чоң талкуу болуп кеткен. Ушунун пенсиясы эмнеге 170 алат депчи. Ошондуктан ушул кишинин пенсиялык кагазын алып чыксак, бул жараныбыз 19 миллион сом которуптур социалдык фондко. Сиз айтып аткан жана айыл жергесинде 2700 сом алган реалдуу адамдын пенсиясы 2700 экен. Болгону 4000 сом которуптур. Өмүр бою 4000 сом. Тиги адам 19 миллион сом которуптур. Ал деген пенсия ошол баягы которуп атып 40 пенсионерди ай сайын багып келген экен. Ал жараныбызчы. Анан бүгүнкү күнгө чейин иштейт экен ал жараныбыз. Бүгүн 70тен ашып калыптыр. Анан баягы иштеген адамдарга пересчет болуп турат да. Баягы өзүнүн тапкан пенсиясы экен 170 000 сомчу. Ал өзү эле тапкан аз келгенсип 40 пенсионерди багып келген экен. А жанагы 4000 сом кылган 0,1000 пенсионерди гана багып келген экен. 4000 сом. Ошо 30 жыл иштеп 4000 сом киретирип 2700 сомго пенсияга чыкты да ошол жараныбызчы. Түшүнүктүү. Ошондуктан адилеттүүлүк сакталыш үчүн биз ошондой пенсияны төлөп берип атабыз. Канча салым кошсоң, ошончо пенсия аласың. Түшүнүктүү. Ал бирөөнүн чөнтөгүн санаган туура эмес негизи. Бирок бир нерсе, биз ушул нерсени кайрадан бир карап чыкса, сиздерде ушундай бир сунуштар барбы деп атабыз да. Сунуштар барбы? Ошол элет жериндеги
эн аталардын пенсиясын жогорулатуу боюнча бир мындай жакшы сунуштарды берсеңиздер жакшы болот эле. Бар, азыркы күндө биз стратегиянын үстүнөн иштеп атабыз. Кудай буюрса 4-түндө ушул кереге кеңеш болот. Депутаттарга дагы чакырылыш жибердик. Кандай реформалар күтүлүп атат? Эмне кылган атабыз? Ошо сиз айткан айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүн эмне кылабыз? Анткени чындап 4000 сом төлөйт ушу 20 жылда. Анан жанагындай пенсия чыгып калат. Ушулардын эмне кылабыз? Баягы уюшулган сектордо иштегендердин акчасын тияка төлөп коюп атабыз деген кайра баягы бөлүштүрүү принциптерин жоготуу үчүн ушундай бир реформаны биринчи баягы коомчулук менен кеңешебиз, анан кийин силерге мыйзам долбоорлору кылып алып келебиз. Алдыңызга. Рахмат. Урматтуу депутаттар, маалымат үчүн эртең күн тартибинде ушул социалдык фонддун 20, 21, 22, 23, 4 жылдын бюджетин карайбыз. Ошондо дагы ушул суроолорду берсеңиздер болот. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Азыр абдан бир кызык нерсе айттыңыз да. 96 жылдан баштап деп. Микрофонду бир айтып койгулсаңар иштебейт. Микрофон иштеп атат, угуп атабыз. Катыраак кылып койгула, урматтуу коллегалар. Аппарат. Сиз айтыңызчы, СП1 менен канча киши пенсия алат бүгүн? Бүгүнкү күндө 715 000 пенсия алуучу бар. А СП2 менен? Кандай? СП2 менен канчасы алат? СП2 96 бардыгынын эле СП2си бар, бая мурунку 96 жылга чейинки чыккан пенсионерлерден башкасы. Баракелди. Азыр сиз айттыңыз сөзүңүздө 96 жылга чейинки чыккандарды момундай кылабыз, а беркилерин тигиндей кетет деп. Актуарный коэффициент деген барбы силерде, иштейби? Актуарный коэффициент бар. Канча болуп атат азыр? Ал эмесине жараша да 45 жаштан баштап 90 жашка чейин. А бийик тоолуулардыкычы? Бийик тоолууларды калкыра эме да, алар эркектер эртерээк чыгат. 13 жашка эрте. Мисалы 3 балалуу эне бийик тоолуу шартта 45 жашында пенсия ачат. Сиз мындай кылып айтышыңыз керек. Бүгүн пенсия алып аткан кишилердин бүтүндөй бүт баары СП2ге өткөн. Туурабы? Баягы СП1 жоктор азырынча жок. Анткени баягы жаштар келекте, мисалы кийин 27 жылга чейин биздин эсебибиз боюнча 27 жылдан кийин жалаң СП2 менен да чыгып калышат да. Баракелди. Азыр айттыңыз, сиз 96 жылды бекер коштуңуз ушул жерге. Ошондуктан чоң күмөн пайда болот бул жерде. Ал жерде 10 000 деген пенсионерлердин тагдыры каралат азыр. Андай болбойт. Эгер урматтуу төрага туура көрсөңүздөр, бүгүн суроо жооптор бүткөндөн кийин эртең фонддун бюджеттин кароо менен бирге мына ошону тактоо иретинде так айтып келсеңиздер бизге. СП1 канчасы калды, СП2 менен канча кетип бартат, актуардык коэффициент бүгүн канча болот, кайсы формула менен пенсияга чыгып атат. Ошону чогуу карап койсок, менимче жакшы болот бюджет менен кошо. Рахмат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, буну баягы кааласаңыздар презентация кылып деле беребиз да, баарынчы, мунун баарынчы баягы депутаттар чогуу бирок өзүнчө кылсак жакшы болот эле да. Эртең маселе кырылат социалдык фонд боюнча. Ошого даярданып келиңиз.